Мына ушундай жагымдуу чыгармадан кийин биз оюнду жыйынтыктоонун алдында турабыз. Албетте ардактуу телекөрүүчүлөр, жогоруда табышмактын бир канча жооптору келген. Күнүнө бир түрдө бир мааниде берилүүчү суроо, бирок түрдүү жооп аласың деген жөнөкөй гана логикалык суроо болчу. Бир канча жооптор келген, алардын ичинен сааттуу суроо дейт. 4887 номери менен аяктаган телекөрүүчү экен. 4887 менен аяктаган сааттуу суроо. Албетте саат канча болду деп сурайбыз, бирок түрдүү сааттын жообун алабыз. Албетте сизге дагы 2 кишилик ар бир айдын 6-сы жемкорлордун камчысы деген өзгөчө аталыштагы бүгүнкү концертке барып, эс алып келүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Куттуктайбыз, белеңизди алып кетиңиз. Биздин дарек Ош шаары Ленин көчөсү 287, болжолу Долбоор имараты. Ал эми азыр бизде өзгөчө адаттагыдай эле таланттуу, кызыктуу коноктор менен маекке кезек келип жеткен чагы. Бүгүн бизде конокто азыркы ар бир айдын 6-сы Долбоорунун мүчөсү, мурдакы 5 тапандын мүчөсү десек болот, Ильяс Иманалиев ага кош келипсиз. Андан кийин, алейкум салам, андан кийин белгилүү Дөөлөт Мадымаевдин уулу Канат Мадымаев дагы ар бир айдын 6-сы Долбоорунун мүчөсү. Кош келипсиздер. Кош келдик. Иштериңиздер кандай? Жакшы, рахмат. Таңды кандай тазалаңыздар? Таңды жакшы. Эми азыркы күндө күркүрөгөн күз, Актөөнүн карды жарылган маалда элдер той берип, башка берип, той кызматтарда жүрүп, чынын айтсам уктап калып, бир аз кечигип калыптырбыз. Жакшы. Аяктарды ачытпастан ичип аткан учурубуз десек болот десеңиз. Атайлар сизге тийишип атат, аткаргандарыңызды көрүп. Арактарды азыр акыркы күндөрү мен ушул сахнада Мастын образын ойногонум үчүн үйдө деле апам деле, атам деле ушинтип тийише турган болуп калды. Келем 50 грамм алып берели дей турган болуп калды. Жакшы. Кечээ дагы концерт бердиңиздер. Концерт жакшы өттүбү? Кудай буйрса жакшы өттү. 2 айдан бери Ошко концерт койбой келип, биз деле Оштун элин аябай сагынып калыптырбыз. Оштун элин деле бизди аябай сагынып калыптырбыз. Ушундай жанагы көптөн бери үйүңө келбестен үйүңө барганыңда башкача толкундануу болот го. Элдин алдына чыккандан ошондой толкундануулар болду да. Кечээ аябай жакшы болду концерт буйрса. Дөөлөт мырза, сизге сөз. Концерт кандай жүрүп жатат? Жакшы, иштер кандай? Жакшы, ошол агаларыбыздын арты менен. Дөөлөт аганын уйкусу жакшы, кана эле окшойт. Канат атым. Атамдын аты Дөөлөт. Кечиресиз, Канат. Канат мырза, чыгармачылыкта акыркы күндөрү кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Бүгүнкү концертке кандай жаңыланууларды күтөбүз? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Жаңылануулар болот, буйрса. Кандай өзгөчөлүктөр менен? Эми бүгүнкү концерттин өзгөчөлүк жаңылануулар деген себеби мындай болду. Ай сайын ар бир айдын 6-сы концерт Бишкекте коет элек. Бишкекте биз жаңы программада коюп, Ошко жетип келгенибизче интернеттен тарап кетет эле да. Ошко келип концерт койсоң эле, мунуңар эски го, биз муну интернеттен көргөнбүз го дейт болчу. Бул сапар ушундай жаңылык кылдык. Биринчи концертти Ошто коюп отурган Бишкекке барайлы деп атабыз. Бул биринчи өзгөчөлүгү. Экинчи өзгөчөлүгү, Рахман агайыбыз мындан бир канча мурда бизден кийин 5 абышка 5 кемпир деген куудулар тобун ачкан. Ошол куудулар тобунун арасында Гүлжайна Атаханова деген куудул кызыбыз бар эле. Ошол куудул кызыбыздын сахнада жүргөнүнө 10 жылдын жүзү болуп калыптыр. Ошол 10 жылдык юбилейлик концертимди берем деп, ошол 10 жылдык юбилейлик концерт аралашып концерт коюп атабыз азыр чогуу. Бир чети юбилей концерт, бир чети ар бир айдын кезектеги концерт. Шоу-кесип концерти десек да болот экен, Жок, шоу-кесип эмес, юбилейлик концерт, 10 жылдык. Юбилей, кечиресиздер. Туура, ал эми билет баасы канча болуп атат, деги эле ошол жөнүндө айтып, балким телекөрүүчүлөргө дагы кененирээк айта кететирсиздер. Билет баасы канча болуп атат? Бизикеле деп койсоңуз. Биз ушуну баасын менен эме кылбайт экен, бирок кассаларда билеттер сатылып атат. Билет баасын биздин организатор, ушу уюштуруучулар өздөрү билет. Жакшы, өткөн ушул жылы, жаңылышпасак, сиз дагы шоу-кесип концертиңизди бердиңиз. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз кандай болду? Алгачкы жеке концертиңиз болду окшойт менимче. Алгачкы жеке концертим болду. Алгачкы жеке концертим былтыр же мурдагы жылы Каныбек Разыков экөөбүз койгонбуз 5 күн драма театрында. Былтыр болсо жеке концерт деп, ошо меникин белгилешип алдыр, сеникин болду деп. Меники болуп өттү. Кудайга шүкүр жакшы эле. Эми ошо
ким кайсыл образды жакшы аткарып жүргөн болсо ошол образ менен бүтөт экен. Мен ошол өзүм концерттин башынан аягына баштаганда эле ошол Мастын образы менен баштап, чоң концерт, Мастын образы менен чоң бүтөт. костюм менен. Ооба. Азыр ошол образдан дагы бир-эки үзүндү аткарып бербейсизби? Бир-эки үзүндү. Албетте. Макул эми аткарып берейин. Кайсы жерде барсаң деле ырчылар барса ырдап бер дейт, эми кулдулар да күлдүрүп бер дейт, манай көтөрүп бер дейт. Эми биздин ошол максаттын артынан жүргөндөн кийин ошол ишти аткарыш керек экен. Эки дос ушунчалык бири-бирин жакшы көрөт экен дагы. Ичип атканда дагы чогуу ичебиз деп экөө бири-бирине ант берип калыптыр. Эгер кайсы жерде болбойм, бири-бирибизди эстеп чогуу ичебиз деп. Кафеге кирсе деле экөө 100 граммдан 200 грамм деп экөө 200 грамм чогуу алат экен. Күндөрдүн биринде бир дос албай калыптыр. Жалгыз өзү кирип калыптыр да, магазинчиге айтатмыш. 100 граммдан 2 стаканга 2 куюп берип коесузбу деп. Десе жана бармен таң калып калыптыр да. Нары бери караса жалгыз туратмыш. Кызыгып сураптыр да. Сиз өзүңүз жалгыз эле экенсиз го. 200 грамм эле 1 стаканга куюп алып ичип албайсызбы? Жок, бирөөсү менин досум үчүн, бирөө өзүм үчүн ичем дейтмиш. Жакшы экен. Ушул сахнадагы сценарийлерди көбүнчө кайдан табасыздар? Кандай алып ким жаратат көбүнчөсү? Эми бул сахнадагы сценарийни өзүңөр билесиңер, мына канча бир топ жылдан бери эле ошол сахнада куудуларга көп эле сценарийни бизге Рахман агайыбыз жазып берет. Ошол агайыбыздын көрсөтмөлөрү боюнча, ошо айтыш боюнча ошол ойноп жаратып келебиз. Эми анча-мынча импровизация болуп сахнада жаңылануу деле болуп кетет, өзүбүздүн ойго деле келип кетип ошо жаңылануу сөздөр кирип кетет. Таң эртеле биздин куттуу студияны шаңга бөлөйбүз деп келип отурган биздин кудул агаларыбыз бар. Анда ал агаларыбызды дагы бир ире тааныштыра кетсек. Бизде кызыктуу маек жүрүп жаткан учуру ар бир айдын 6-сы долбоорунун мүчөсү Ильяс Иманалиев агабыз жана белгилүү коодол Дөөлөт Мадымаевдин оолу Канат Мадымаев агабыз дагы бир куш келипсиздер дейли. Бизге СМС билдирүүлөр келип жаткан учуру суроолор. Көкбелден жазган экен. Саламатсыздарбы Ильяс байке, ишиңиздерге ийгилик. Мен ушул концертке баргым келет. Шартка байланыштуу бара албайм дейт. Эгер келсем 2 кишилик билет бересиздерби дейт. Кайсы жактан жазып тур? Көкбелден жаздыр. Көкбелден ноокат тараптан. Ооба, Көкбелден жазган экен. Эгер келсем 2 кишилик билет бересиздер дейт. Эгер берем десеңиз келет окшойт чагым. Эми чындап эле шартка байланыштуу келип билет ала албай турган болсо, келсе беребиз. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде сурооңуздар болсо дагы узата берсеңиздер болот. Ал эми жеке өздүк салам жолдоолорду, куттуктоолорду кабыл алууну токтоттук. Кап этпейсиздер. Бүгүнкү боло турган концерт тууралуу көбүрөөк маек кылсак дегенбиз. Бүгүнкү концертибизде концертиңиздерде эмнени мен дагы кошулуп аткарып калат окшойт. Кандай ролдорду жаратасыздар? Ошол тууралуу айта кетсеңиздер. Эми ушул жөнүндө Канат сен айт, ролуңузду айтыңыз да. Анда Канат агадан баштайлы, келгенден бери жакшы. Бүгүнкү концертте мен кирип чыгып алып барчу катары эле. Ал эми бул агабыз ошол дайымкыдай эле жанагы костюму менен. Эми жана башында айтып өтүп кетпедимби, Гүлжен Атаханованын 10 жылдык юбилей концерти болуп атат. Көп сайтар бар, ошол Гүлженага тиешелүү болуп атат. Анан агайыбызды билесиздер, анча-мынча тамсилдер эле жазып турат, жаныбарлар жөнүндө тамсилдер жазып турат. Анча-мынча жаныбарлардын образын берип ойноп чыгып атабыз. Ошол менен бирдикте өз негизи жашоодо Гүлжен Атаханова менин кайнэжем болуп кетет да. Ошонун айылынан мен үйлөнгөм. Анан жашоодо кайнэжем болуп кетет да. Бүгүнкү күндө эми сахнада мен аялым болуп ойноп атат. Ошол чоң костюм менен ошол образда дагы жакшы. Жош Виоланын образын аткарып ойноп атабыз. Канат ага айтсаңыз, жакынкы күндөрдө өзүңүздүн чыгармачылыгында жеке концертимди берейин же ушул сыяктуу пландарыңыз барбы? Ошолор жөнүндө кеңири айтып кетсеңиз. Ооба, ал концерт сөзсүз болот. Сөзсүз. Бирок кайсыл күнү, кайсыл жылы белгисиз буюрса. Максаттар бар. Максат бар. Жакшы. Кишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Жакшы, Ильяс ага, сиз ушул алгачкы кайсыл ролдор менен чыккансыз, жана ушул топко кантип келип калгансыз?
Эми алгачкы кандай десем эми негизи беш тапан кудулдар тобуна келип калышымдын себеби мен ушу инструмент ойноп, Yamaha ойноп, кафеде ырды айтып болчумун. Ошол себеп болуп калды болуш керек. Каныбек менен тааныш элем, Батыр деген дагы дос балабыз бар эле, ал менен тааныш элем. Алар келип, кафеге келип, тез келип, ырдап, чордоп, сүйлөп кетчү болчу да. Ошолор себеп болду окшойт. Анан мен биринчи биз жаңы сахнага чыгып аткан маалда жанагы фонограмма, диск деген нерселер жок эле, жакшы анча деле жок эле. Көбүнчө Yamahaдан пайдаланчу болчук. Ошондо Yamahада ойноп, Yamaha менен ойноп, жандуу ырдап, жандуу сүйлөчү болчук. Ошодон улам келе баштадык. Анан эң алгачкы ошо кудулдук жанрда ойногон образым жанагы кыргыз Кытайга жер сатып жүргөн, өзбекке жер сатып жүргөн образды ойногон. Мен эми өзбектин образын ойногон. Көпүрө болгон ийилип көпүрөнүп турган образыңыз эмеспи? Жок, ал Тынар экенин кийинки болду. Эми эң биринчи ойногон образым ошол болгон. Көп деле эл мындай жатка билбей калды, элестикке билбей калды. Менден кийин эле сразу Каныбек өзбекчен, Каныбек жакшы сүйлөгөн үчүн, Каныбек ойноп кеткен үчүн мен бул жакта калып калгам. Экөөңүздөр кошо ойногон ролдор барбы? Канат экөөбүздүн ойногон ролубуз жок экен пока. Эми эпизоддордо пайда болот. Жакшы, экөөңүздөр чоң ойнотойн деп эле ушул жерде. Мыкты куудулсуздар дейт. Мүмкүн болсо ырдап бербейсиздерби? Кызык болуп жатат дейт. Сиздердин ырдаганыңыздар дагы билет экен. Бир куплеттен балким ырдап береттерсиздер. Ой, бул жагы ырдайт. Сиз баягы костюм менен Чынараны ырдайсызбы? Ошодон бир куплет ырдап берсеңиз, судан ичип алыңыз. Таң эртелеп тамактар кургап турган чагы чындагында. Өзүңүздүн эле ырыңыздан Ой, балким өзүңүздүн ырыңыздан. Эми чындыгында бирок ошол нерсени ойлонуп келбептирмин. Кудул болгондон кийин кудулдар жөнүндө суроо жооп болот болуш керек. Анча-мынча кызыктуу окуялар, анекдоттор, суроо жооптор болот болуш керек. Сиздерди эл тааныйт да ошол түрдүү суроолор күтүрбөй келет. Кайсыларды ойлойт? Эми мындайда шашылыч эми маалында мээге деле келбей калат да. Келбей калат. Шашпай ойлонуп, неме кылабыз? Кайсырды ырдасак болот? Шашпай бирок бат-баттан ойлонсоңуз жакшы болот эле десеңиз. Шашпай ойлонуп туруңуз. өзүңүздүн ырыңыздан ырдаңыздар. Бир-эки куплет. Ушу сиздин эмне ырдашыңызды Канат ага билет окшойт. Өзүңүздүн ырыңыз деп калды. Өзүңүздүн ырыңыздан ырдайт окшойсуз чындап. Мен жанагы ким эмне образ жанаса өзүнүн образы өзүнүн купулуна толбогон же башка болобу билбейм. Анча деле мен өзүмдүн ырларым өзүмө жакпайт да. Башкалар жанагы ырыңызды ырдап коюңуз. Анан көп деле тартынып ырдай бербейм. Анан мен өзүм күмүр түтүп келесиң, баары сахнага чыкканда же мындай көчөдө жүргөндө күмүр түтүп ырдап жүрөсүң. Бек агайлардын ырын ырдап жүрөбүз. Гүлжигит агаларыбыздын ырларын ырдап чоңоюп атабыз ушул күндөрдө. Эми ошол Бек агабыздын ырларынан ырдап берейин. Жакшы. Жакшы болот. Бир куплет. Сезимдер учат кош болуп, сагындым көккө келбесең, бугумду басып турганда. Кусадан ыйлайт терезим, сунамыр десте сагынган кезде, жүзүң алыбырып күйгөндөң эсте. Оң көзүң тарытып койгондоң эсте. Жамгырлуу кечте. Бали. Деп Бек агабыз ырдаган экен. Сонун аябагында үнүңүз жакшы экен. Дагы суранычтар боюнча балким Чынараны бир куплет ырдап бере алышасыз. Баягы образ мененчи өзүңүздүн образыңыз менен ырдагыңыз келди эле азыр, ошону сезип турдум эле. Өзүм образ менен өзүңүздүн толкундан айынан болуп атабы.
сөздөрүн эле кээде жаттап жүргөн сөзүңдү унутуп каласың го, кээде ошондой болуп атат азыр Сиз толкундабаңыз, скөл толкундасын деп эле. Сиз дагы балким кайырмасын. Сахнада ойноло турган нерсе болсо керек деп ойлойм мен. Бул жерде биринчиси менен сүйлөшүп, баарлашып отурганыбыз гана болсо, бул жер ыңгайсызыраак. Ыңгайсызыраак болуп атабы? Канат ага сизге салам жолдоптур бирөө. 80-90 менен аяктаган номер экен. Саламатсыңарбы жигиттер? Канат, сен эмне эле момоюп отурасың? Маанай жок го, дейт. Канат өз негизи Маанай жакшы дейт. негизи мындай болду да. Бул жака биз Талас Кашкариев экөөбүз келишибиз керек болчу, ошол экөөбүз билген. Таласты чынында тургуза албай койду. Тур десем, мен чакырбагам деп турбай койду эле. Канат эми бизден кичинекей жашы кичи болгон үчүн айла жок угат да. Зоруп туруп алдына салып алып колап келип, өзү жалгыз отурмак беле, бас алар экөөлөсө биз мен өзүм жалгыз калбайм деп эле. Жакшы экен. Менин балам да куудулчулукка кызыгат дейт. Жашоодо кандай болуп сиздерге кошулса болот дейт. Рахман Разыков. Же окуш керекпи дейт. Окуш керек. Окуш керекпи? Кантип кошулса болот? Агаларыбыз айтып калат да, ошо окуш керек. Окуш керек. Эми мындай да. Агайыбыз деле тынбай эле ушул сөздү кайталап айтып келет го. Кыргызстанда же негизи көп жерлерде ушул куудулар мектеби жок да. Кыргызстанда куудулар мектеби бир гана ошол Рахман агайыбыз ачкан. Эгер куудулдук өнөр боло турган болсо, анча-мынча жанагы өнөр боло турган болсо, өнөрүн байкап калган болсо, ушул сахнага кызыгуусу болсо, Рахман агайыбызга келип кезиксе болот, концертке келип Рахман агайыбызга жолугуп өнөрлөрүн көрсөтсө болот. Эгер өзгөчө өнөрүн агайыбыз байкап кала турган болсо, сөзсүз көңүл бурат агайыбыз ал инсанга. Жакшы экен. Ильяз агадан сизге жеке жашооңузга да кызыккандар болуп атат. Ильяз мырза канча баланын атасы болду экен, үй бүлөсү тууралуу айта кетсин. Үй бүлө жөнүндө 1-2 Скөлдөн бирөө, нарындан бирөө деп кете береши. 2 уул, 1 кыздын атасымын. Бир келинчегим бар. Азыркы күндө бактылуу жашап атабыз, Кудайга шүгүр. Балам 6-класста окуп атат, кызым болсо 5-класста дегендей. Эң кичинекей дагы балам бар, 4-класста, 4 жашар. Бактылуу үй бүлө кечирип, азыр Бишкекте жашап келип атабыз. Үйдө олтурган чагыңыздарда балдарыңыз сизди турап, ата мен сизди туруп атам, же ушул сыяктуу окуялар болуп калабы? Ошол аткарып калбайбы? Болуп калат. Эми көбүнчө ошол бул жака студияга кирип келгенде эле биринчи эле тойлордо болуп арактарды ичип аткандарбы. Анысынгары ошондой образда көрүнүп кирип барганда эле үйгө көптөн бери жоголуп, гастролго жүрүп үйгө кирип барганда эле балам биринчи мени туурап баштайт. Көрүп алып бир каткырып күлүп, маанайым көтөрүлө түшөт да. Жакшы. Мына кино актерлор менен, ырчылар менен куудулдардын жашоосу кандай салыштырса болот? Актерлор менен куудулардын жашоосунбу? Менимче бул чөйрө бир эле эме болуш керек, бир эле дүйнө болуш керек деп ойлойм да. Себеп актерлор кинодо ойносо ошол образды биз сахнада ойнойбуз. Ошол эле көрүнүштү актерлорго берсең, сахнада дагы ойнойт, кинодо дагы ойнойт. Бизге деле сунуш түшсө, биз кинодо дагы ойнойбуз, ошол эле дүйнөнү сахнада деле ойнойбуз. Бир эле болушубуз керек, бир эле болуш керек образдарыбыз, ойногон эмелерибизчи. Жакшы. Ырчы эле болуп кетсең болмок экен, Ильяз иним дейт. Таластан чоң салам дейт. Рахмат. Эми азыр образды ошол ар кандай образ менен таанылат го. Тынар агабызды азыркыга чейин 120 койду, чабан деп айтып келет. Мен деле ошол жанагы костюм менен Мастын образын ойногон үчүн көбү менен көчөдө ырчы эмес, куудул катары тааныган үчүн эми билбейм, куудулдукка көбүрөөк басым жасап калдык да. Ырдасам деле болот, Кудайга шүгүр. Сиздер көп учурда аймактарга да чыгып, элди аралап турасыздарбы же областтарда гана коюп атасыздарбы концерттерди? Област, райондордо деле коюп атабыз, анан аймактарга деле гастролго чыгып турабыз. Качан? Гастролго агайыбыз жаңы программа берип, кийинки айга могул программаны даярдагыла дегенде, ошол жаңы программаны даярдоо үчүн региондорго, айылдарга чыгып турабыз. Биздики көбүнчө жанагы ойноп аткан сатираларыбыз эл менен чогуу, эл күлгөндө ошол күлгөндөн образды алып калышыбыз керек да. Ошон үчүн элдин алдында ойноп репетиция кылбасак, биз мындай эч ким жок жерде репетиция кыла албайбыз да. Ошон үчүн региондорду айланып турабыз.
Канат мырза, айтсаңыз, ушул баягы сахнага даярданып, сизди жогоруда момой отуруп калды деп жазып атышат, ошого сизге суроо берейин. Сахнага даярданып, анан кийин чыгасыздар го, элдин алдына чыккандан кийин ролдордо өзгөрүү болуп кетип, анан дагы бир идеялар келип өзгөрүп кетпейби? Ошондой учурлар кездешпейби? Болот. Айта кетсеңиз ошол. Ой, өзүбүз ошол сахна учурунда бул жактан эмнегедир мындай сөздөр чыгат. Ошолорду айтабыз. Анан өзүбүз бир аз күлө беришибиз мүмкүн. Сайтыра бышып атканда да кайра кайтып келип алабыз, өзүбүздүн жазылган немеге. Кайра түшө рамкага түшүп алабыз. Ушундай кызыктуулар болот. Бизде Канат мырзага суроо келген экен. Үй бүлөлүк абалы жөнүндө айтып кетсе, биз бойдок экенин көп эле угуп жүрөбүз. Жакынкы күндөрдө жакшы жаңылыктарды күтүп калабызбы? Жакшы. Буюрса, анын дагы сааты чыгат буюрса. Азыркы учурда бойдокпуз, 4-1 тууганбыз үй бүлөдө. Номериңизди айтты беле. Мен үйдүн кенжеси. Эки агам, бир жалгыз эжем, жалгыз апам бар. Келинжек буюрса болот, анын дагы сааты чыкса. Болот. Жакшы экен. Мына Кыргызстанды кыдырып, концерт коюуну токтотпой келатасыздар. Ушул концерт коюп жүргөн учурларда силерге айрым учурларда тоскоолдуктар, балким айрым учурларда бир жакшы жагы менен эсте кала турган учурлар болсо, ошолордон бөлүшө кетсеңиздер. Кандай учурлар түйшүгү бар, жемиши бар дегендейчи чыгармачылыгыңыздарда? Билбейм, кандай бизде гастрол учурунда тоскоолдук деле болбойт. Көбүнчө тоскоолдук боло турган болсо, тойпойлор чыгып алып, жаман тоскоолдук кылат. Образ менен эми бир программаны иштейли, бир чыгармачылык менен иштейли деп эле гастролго кетип алсаң эле, той бар эле деп чакырып, кызматка чакырып калат. Ошо той эле тоскоолдук кылбаса, Кудайга шүкүр жакшы эле. Жакшы экен. Дагы бүгүнкү сахнада коюла турган ролдордон балким телекөрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүп дагы бир кыскача үзүндү аткарып береттерсиз. Жана айтып өтүп кеттим го, Гүлжайна Атаханованын 10 жылдык юбилей концерти болот үчүн басым көбүрөөк Гүлжайна Атахановага, Гүлжайнага болуп атат. Анан мен айттым го, мен анын жош күйөөсүнүн образын ойноп атам. Жош күйөөсүнүн образы. Болгон үчүн момой отуруп берем да, жол бир. Урушат сиз менен. Жок, биз мен менен урушпайт. Каныбек менин досум болуп, көптөн бери экөөбүз көрүшө элек болуп, Каныбек менин үйүмө келет. Досум сен менен көптөн бери көрүшө элекпин, экөөбүз бир баарлашып сүйлөшүп отурбайлыбы деп аябай келгем десе эле. Жаңылыктар кандай болуп атат десе, жаңылык деп эле эми баштайын мен ордум эле кенжем жооп берип эле. Досуңда жаңылык аябай жакшы. Досуң буйруса мынакей мага экөөбүз үйлөнгөндөн бери аябай жакшы болуп атат. Ушундай эмелерди ойногон, жашоо турмуштан алынган образдар да, кыскасы. Жакшы. Эсимиз билдирип келген экен. Манастын образын бир аткарып бериңизчи, Ильяс мырза. Сизди көрсөм эле күлкүм келе берет дейт. Кайсы Манастын? Билбейм, Манастын образын аткарган эмес белеңиз? Жок, Манас Белбек Фараздын образын анда туура эмес болуп калган окшойт. Кийинки билдирүү. Жакшы экен. Концерттен түшкөн каражат боюнча сураптыр, мындачы, анан дагы деги эле ошону кайда жумшайсыздар деген анан дагы концерттин билетинин акчасын билбей атабыз, анан аны менен биздин бул жакта эле калат. Ооба. Биз туура эле түшүнүктүү эле. Анан да кайрымдуулукка кандай карайсыздар деген дагы суроолорду кошуп жөнөткөн экен да. Айтыңыздар. Туура. Ал эми сиздердин ушул деги эле театр актерлорунан айырмаланып сиздердин жашоо куудулдардын бир аз эмгеги түшүмдүүрөөк келет десек да туура болот да. Деги эле ушул бирок жер кезип кыдырганда бул деги эле жетпей да калышы мүмкүн деген ойда. Сиздерге мындай өзүңүздөрдүн эмгегиңиздерди актайсыздарбы, кандай? Ошол жагында айтып кетсеңиздер. Эми биздин эмгегибиз билбейм, биздин эмгекти эл баалабаса эле биз өзүбүздүн эмгекти өзүбүз баалай албайбыз го. Ар ким өзүнүн үчүн каражат жагынан пикири бийик. жакшы эле жетиштүү болобу? Каражат Кудайга шүкүр. Кудайга шүкүр. Эгер бул иштин каражаты начар боло турган болсо, башка ишке которуп кетиш да мүмкүн да. Үй бүлөлүк шарттан байланыштуу же болбосо бүт жашоо тирикчилик ушул каражатка келип такалат го, акчага келип такалат. Кудайга шүгүр. Элдин алды деле эмеспиз, арты деле эмеспиз, достордун деле алды арты эмеспиз. Ортосу болуп жашап жүрө бергиле дейт. Ошондой эле. Ошондой. Жакшы экен.
СМС билдирүү бар экен. Канат мырза сахнадагыдан өзгөчө олтурат го, балким жашоодо ал адам скромный мындай токтоо мүнөзбү десе керек. Токтоо мүнөзбү деген суроону айткысы келген окшойт. Чындап эле ошондой учурлар кездешип калат го. Кээ бир инсандарды кинодон же болбосо башка сахнадан аябагандай шайыр мүнөз көрсөң, жашоодо аябагандай токтоо мүнөз келип калат да. Ушул тууралуу айта кетсеңиз. Ошо агалар менен жүрүп, ошол агаларыбызды көрүп эле токтоо болуп алган окшойм. Жакшы эле. Анан уландысына Канат мырза менен кантип байланышсам болот деген суроолор да келип жатат. Койдо. Азыр түз эфирде отурат, сразу эле телеканалдын эшигинин астында турса, чыгып эле колго түшөт дегенсиң. Соц тармактардан байланышка чыкса болот. Ошол жактан тиги элгидин кызматына деп өзүнчө номерлер жөнөтүлгөн, ошол жактардан. Канат Мадымаев деп Instagram баракчасы бар. Ооба, Канат Мадымаев деп ардактуу телекөрүүчүлөр Instagram баракчасынан дагы тапсаңыздар болот экен. Учурда долбоордо канча мырза деги эле канча инсан бар? Көбөйүп жатат менимче. Башында баштаганыбызда 12 болуп баштадык да. Муну билесиңерде, ар бир айдын 6-сы деп туруп агайыбыз биринчи Абдулла агайлар менен, Тынар акелер менен чогуу ачышкан. Андан кийин бул долбоор жабылгандан кийин агайда дагы жаңы ой пикир пайда болгонбу? Жаштарды бир өзүнчө бир алып чыгайлы деп туруп, жаштарды уюштуруп, жаш куудулдар, жаш таланттардын арасында чыгып келип атат бул. Башында ошо баштаганыбызда 12, азыр 12ден дагы көбөйүп кетти окшойт, 18 ушундай болуп калдык да. Учурда жаңы шакирттерди алып үйрөтүп жаткан учуруңуздар, үйрөтүп жатасыздарбы? Эми биз өз негизи шакиртпиз да. Биз өз бирөөгө шакиртпиз, мен ойлойм шакирт даярдоого али мен жаштык кылат болушум керек деп ойлойм. Мен өзүм шакиртмин. Бирок кызыгып келген жаштар келгендерде ошо башта жана айтып өтүп кеткендей эле агайга жолуктурабыз. Агай бул жигиттин же болбосо шакирти биз да. Кыздын таланты бар экен. Топ эле кичүүбүз да. Жакшы экен, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин кызыктуу маекте конокто Ильяс Иманалиев жана Канат Мадымаев болду. Сиздерге келип ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү концерт саат канчада башталат? 19:00 башталат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, концертке сөзсүз түрдө барыңыздар, эстен кеткисиз көзүрмөндөр күтүп турат десек, жаңылышпай сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир ирет келип туруңуздар студиябызга, уйкуңуздардан кешип мына ушундай ыраазычылык билдиребиз. Эркин микрофон телекөрүүчүлөргө салам жолдоп, балким концертке дагы чакырып койсоңуздар болор. Сиз айтып. Мен убакыттан пайдаланып ушул жалпы кыргыз элине тынччылык, аманчылык каалайм. Токчулук болсун, ден соолук болсун, дайым эле күлкүнүн үстүндө жолугушуп жүрө берели дейбиз. Анан жана бетибизге бурыч түшсө дагы бул буручтагы күлкүнүн буручтары, жакшылыктын буручтары болсун дейли. Ошол нерсени каалап кетем. Жалпы ош жергесин биздин тамашабызга келип, көңүл ачып, маанайыңыздарды көтөрүп кетиңиздер деп кетем. Жакшы, Канат мырза. Жалпы сиздерге ыраазычылык, андан кийин жалпы кыргыз элибизге, көрөрмандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бир үй бүлөдө ынтымак, береке болсун. Ар бир баскан кадамыңыздарды жаратканым жакшылыкка үндөсүн. Деги эле ушул жаратканым ырыскы берерин унутпасын. Жалпы кыргыз элин аманчылыкта болсун дейбиз, тынчтыкта болсун дейбиз. Көрүшкөнчө туугандар. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздер дагы элибиздин жүзүнө жылмайып тартуулап жүрө бериңиздер, бар болуңуздар дейли. Сиздерге да чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин убактыбыз дагы аягына келип жеткен чагы. Ар күнү таңды биз менен тозууга аракет жасаңыздар, кызыктын баары биз менен болот. Кийинки эфирлерден көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Эгерде бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз сиздерге жаккан болсо, анда биздин таң нуру берүүсү өз максатына жетти деп ойлойбуз дагы. Кийинки берүүлөрдөн жолугушканча.